мындан 10-11 жыл мурун эгерде 15 мектеп жылына салынса, бүгүнкү күнү Акылбек Сөнбекович дагы өзүнүн докладында айтып кетти, 140 мектеп салынып атат, анын ичинен 105 республикалык бюджетте, калгандары болсо ар кандай Арис жана ошондой эле сауда өнүктүрүү фондунан салынып жатат. И 40 мектеп толугу менен капиталдык ремонттон өттү. Мектептердин саны бүгүнкү күндө мындай 10 чакты жыл мурун 2200 мектеп болсо, бүгүнкү күндө 2377. Балдарыбыздын саны 500 миңге жогорулады. Бүгүнкү күндө балдардын саны 1 миллион 491 миңди түзөт. Мындан 10 жыл мурун миллион баланын саны болчу. Мына ошондуктан биздеги бюджеттерден улам силерден сурап жаткандыгыбыз, Кыргызстандагы өнүгүп жаткан адам капиталын өнүктүрүүгө милдеттүү түрдө биз түзө турган мындай кызмат болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө бала бакчаларга Кыргыз Республикасы боюнча айтып кеттик, нулевой класстарга негизинен 101 миң бала кабыл алынган, толугу менен нөлдүк класстарда мамлекет тарабынан мугалимдери каржыланат жана 1 жыл бою наристе программасы боюнча окуп жатат. 26 миң бала наристе программасы менен толугу менен бала бакчаларда өтүп жатат. Биздин ортодо 25 миң балабыз жеке менчик бала бакчаларда окуп жатат. Же болбосо бул балдар бала бакча кызматына камтылбай калгандар, биз ага жооп катары жанагы варианттарды берип жатабыз. Бүгүнкү күндө Республикалык каржы министрлигинин маалыматы боюнча тастыкталган маалымат, мындан 10 жыл 2010 жылы дээрлик 13 миллиардка жакын акча мектептик билим берүү системасына жумшалса, бүгүнкү күндө 41,5 миллиард сом. Анын ичинен 92% гана айлык акыга төлөнөт, 2% коммуналдыкка, 2% мектептин корголгон тамак ашына. Сиздерге чоң рахмат. Балдарыбызга 14 сомдон жогорулатып бердиңер. Ал эми өнүгүү чөйрөсүн түзүүгө дээрлик мындай жок десек болот. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө билим берүү системасында акыркы 2 жолу иликтөөдө 2005-2006 жылы иликтөөдө 57 өлкөнүн ичинен 57 орунду, ал эми 2009 жылы 69 өлкөнүн ичинен эң акыркы орунду ээлегенбиз.